Assalamu alaikum, hurmattуу Nur Sport KG YouTube kanалыбызды көрүүчү көрөрмандар, агалар, инелер, жалпы ата бабабыздан калган улуттук оюнубузду сүйүүчү мекендештер жана спортчулар. Бүгүн жараткан Кудай насип этип, биз дагы деле ушу Пачата эс алуучу жайлоонда жүрөбүз. Ушул жерде биздин Алапка районубуздун ынтымак командасында ойноп жүргөн оюнчусу Раймал Палбан менен дагы бир маектешейин деп чечтим. Ушул иним дагы чакан эфириме чакырдым эле. Азыр келип атат. Келсин, учурашып анан эфирди улантабыз. Ассаламу алейкум. Assalamu alaikum. Раймал Палбан, кандай? Жакшы шүгүр. Бала чака үй бүлө. Жакшы шүгүр. Өзүңөр жакшы. Бүгүн ушу жака бир чогуу чыгып эс алып калдык эле. Анан ушул эс алганыбыздан пайдаланып, убакыттан пайдаланып, сени менен да бир маектешейин. Сенин да бир көрөрмандарың бар, колдоочуларың бар. Мындай биздин ушу ата бабабыздан калган улуттук оюнубуз болгон аламан улак чабып жүрөсүң. Ушул эфирден пайдаланып сен менен да бир сүйлөшүп калайын деп атайын. Сүйлөштүк эле, макулдугуңду берген үчүн ыраазычылык билдирем. Биринчи көрөрмандарыбыз менен саламдашып ал, анан кийин улантабыз. Assalamu alaikum. Жалпы жамаат. Эмне тилейши? Жакшы жылда, жакшы заман болуп атышы, жакшы топчулук заман болуп атышы, заман кадырына жетип, ушу аламан улак чабып атырык. Ушу элден бата алайын деп, той кылып аткан агаларга, досторго, абаларыбызга бардыгына терең ыраазычылык. Бизде деле ушу жүрөгүбүздө ниетибиз бар, биз деле Кудай кааласа ошо элден бата алып, уулдарыбызга Кудай кааласа жакшы тойлорду беребиз. Анда биз эфирибизди отуруп алып туруп улантайлы, аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Раймалы, ушул биздин ата бабабыздан калган аманат болуп калган, азыр эми биздин улуттук оюнубузга кирип калды. Ушул оюнубузга аламан улакка, деги эле көкбөрүгө канча жашынан кызыгып баштадың? Эми биз кандай десем, бала болуп, мындай ат мингенге жарагандан баштап эле бизден улуу агаларыбызды көрүп эле аламанды барып көрчү элек. Анда көкбөрү болбочу эле биздечи. Аламан улак болчу эле, биздин территорияда эле. Ошо аламан улак чабышчу эле, ошолорду көрүп суктанып, кийин чоңойдок жигит болсок, ошолорго кошоп улак чапсак деп ниет кылчу элек. Андан кийин канча жаштан эми так айтканда 15-16 жаштардан баштап, анан кийин бизде ошо теке улак чаба баштадык. Башталды. Биринчи ушу улакка чапкан атыңды эстей аласыңбы? Атым эстей аламбы? Кандай? Каяктан алдың эле? Кантип тарбияладың эле? Анда биз жан кызыгып атканда айылда деле мындай ат азыркындай кеңиричилик эмес эле да. Анан ошо жашыма кичине ызылдап жүрүп, анан атама бир кунан алдыргам. Ушундай бир 8-класстар элем да, ошо 9га өтүп аткандарда бышты болуп калды эле. Өзүм бирок үркүнчөөк ушундай эле да. Жаман. Өзүмөн башка бир көп эле киши мине албайт эле да. Шытыр эсе үркөт, техникадан үркөт. Анда техникада жолдо деле азыраак эле өтчү. Анан ошолордон үрчү эле. Ошону минип, ошо үркүнчөөк жаман болсо ham жакшы көрүп, мээр берип ошон менен ишне аракет кылып чабып, ошо тек улак чабып баштаганбыз да. Ошол биринчи атың ошол үркүнчөктөн башталды. Машалла. Кийинкилерчи? Кийинкилер эми достордо, жора жолдоштордо, агаларда ушундай аттар болду эми. Эми бизде алмалда азыркындай бир атты көбүрөөккө чейин таптап, көп кармаган деле эмес эле, жыл сайын эле эми алмашып, ушундай көбүрөөк чабылып. Кыргыз жайлоого көп чыккан элбиз да, көчмөн элбиз да. Анан баягы биринчи жыл алган атыбызды чабып туруп, эгер жакпай калса кийинки жыл башкасын алып алмаштырып чабып жүргөн күндөр да болду. Ооба. Андай күндөр деле болду. Өзүбүз жана сатып берген атты деле кайра кийинчерээк кайтарып алганга эме кылып. Көз калгансың. Ооба да, мындай. Андан кийин бир аз чоңоюп улгайгандан кийин бир торат алгам. Кичинекей эле, бирок ат акылдуу эле да. Менин эмне кыла алышыма мындайча айтканда мындай түшүнүп турчу эле да. Мен эмне кыла алам? Эңилип көтөрдүм, чойлуп мындай болуп, мындай жыгыла тургандай болсом ат турчу эле да. Бекем көтөрүп чыксам ат мындай жугуспастан, жийин ичине буспастан чыгып кетчү эле да. Алмалда ошо теке чалчу элек аслында. Андан кийин бир ал деле кийинчерээк бир аз биз
улгайып мына кичине күчкө толгондон кийин кичинелик кылып калды. Анан бир чабкар ат алгам. Ошол чабкар ат алып, уже чабкар ат анча кыйла мен ушундай элдин арасын аралаштырып койду, жакшы. Кийин аны деле бир убак саты келгенден ар бир нерсе эми Кыргызда сатылат экен да. Ошо шартка байланыштуу сатканбыз. Сумсары Дурус балбаңга саткам. Дурузекеге кетип. Кийин Дурузекеден андан кийин деле бир кыйла аттар болду. Бирок мындай мага туура келип, бүт мүнөзүбүз, бүт нерсе туура келген, ошо ар бир адамда болсо керек, бир аттындай жүрөгүндө калып кетет да. Мага ошо чабкар калып кеткен да. Көнүп калган. Көнүп калгам да, бир кандайдыр бир бөлөк жылкы эле да. Мүнөзү жоош, өзү чабкарлар бир аз корсураак болот. Анын мүнөзү жоош, жакшы эле да. Бул Кыргыздын ушул аламан улагы өтө башка европалыктар көрсө таң калып атат да. Копол, мындай жесткий оюн деп атат да. Анан ушуну баштаганда кээ бир ата-энелер коркот балдарын майып болуп калышынанчы. Үйдөгүлөр каршылык кылбадыбы башында? Эми кандай десем, эми жанагыда аял киши мындай нерселерге мындай каршы болот да. Апа мектеп бол деп көп айтчу. Анан эми бул кызыгуу да, азарт да, мындай сөз менен айтып жетиш бир аз кыйыныраак. Азарт да, мындай укканда уже тура албайсың. Жашырабызда бизде улакка баргандарда чыгара албайбыз, бирок кызыгуу ошончолук эле да. Эртең улак экен десе, кечине жатып алып уйкуң келбейт да. Бир окумга чейин жатасың, уйку келбейт, анан кийин эртең менен эрте туруп алабыз. Алмалда эми барганда жөн тамаша кылып эле келебиз. Бирок ошончолук бир жүрөктөн бир кызыгуу болгон экен да. Ошо кызыгууду таштап койгондо балким аралашпай калышың мүмкүн эле. Ошо кызыгуунун айынан азыр мына эми Кудайга шүгүр биздин Алапкы районубузда көзгө көрүнүктүү балбандардын катарына кошулуп айткым келип атат. Раймалы, ошол жаңы баштаганыңда үркөнчөк, кийин анан жана чабкар ат менен, анан ошо мезгилде жаңы баштап келип атканда баягы түндөрдү уктабай калдым деп атасың го. Уктабай калган учурларда баягы улактарга барып жаңы аралашып аткан мезгилде теке чабып, же болбосо торпокко жаңы аралашып атканда биринчи алган сооруну эстейсиңби? Алмалда ошо эстейбиз. Бизде анда мындай көйнөк, мындай калпак, ушул сыяктуу нерселер берчү эле. Бирок азыркы мындайча айтканда азыркы тай же торпок алгандан ham мындай катуу эмоция менен сүйүнчү элек да. Мындай үйгө көтөрүп келгенде дагы өзүңө батпай келесиң да. Мына азыр эми кимдир бирөө мындай арзуган эле нерсе болушу мүмкүн, бирок кичине нерсеге алсак дагы мындай өтө чоң сүйүнүч менен келет да. Сүйүнүч менен келет. Баштаганыңда өзүңүн айылдагы жигиттер менен баштадыңбы же кийин мындай чоңдорго аралашып баштадыңбы? Ким баштап сени мындай жетектеп, мондай кыл деп үйрөттү? Эми бизде тренер катары ким болуп калды? Эми тренер катары деп деле айта албайм деле го, бирок эми бизден улуураак агаларыбыз эми бар аралашып, кичине аракет кылып койгондон андай кыл, мындай кыл деп эми бизде мисалы өзүнүн айылдашында салыкелер бар, биздин ошо менен айылдаш акелерим ушуларчы. Ушулар менен эле ошо кеп кеңешин айтып, кичине туура эмес жанагы движенияларды кылзат, мындай кылба депчи. Эми убагындачы мындай көп нерсени түшүнбөйт кезинде биз эми жашпыз, ар нерсе болот да. Эми азыркы бизден кийинкилерде деле болотчу. Улак болот, эми барасың, тең туштарың менен анча-мынча нары бери сөздөр болуп калат. Анан ошондойлор айтат да, кой эми урушпа, талашпа, мындай болуп кет. Ошо маалда жакпайт да, кийин анан мындай сәл токтолуп, мындай болгондон мындай түшүнөт экенсиң да. Туура эле сөз айтып атканычы. Эми өзүңкү бергиң келбей эле мындай ошо маалда мындай меники туура деген сыяктуу ушундай эмелер болчу да. Баягы кээ бирөөлөр бар го, аныкы туура эмес болсо дагы көңөрүп туруп алат го. Ошондой учурлар болгонбу? Жок, эми анчалыкка чейин мындай билбейм, эми мен анчалыкка чейин катуу деле болбочу элем мындай. Болушунча эле бардыгы менен жакшы чыгышканга аракет кылып эле. Эми жашоодо кимдерде гана жаман жакшы анча-мынча кийин алар менен достоштук, ушундай нерселер деле көп эле болду. Негизги багытыбыз эми мындай алганда максатыбыз бөлөк эле да. Ошо улак чабыш керек болуп, кичине элге таанайлы деп. Эми Кудайга шүгүр эле дейм эми. Канча насип кылганбыз эми ошол нерселерди көрүп атырык. Баягы башта айткандай, баягы чабкар атыңды саткандан кийин кайра башка ат алып улантып баштадыңбы же башка бирөөлөрдүн таптаган аттары менен чабып баштадыңбы? Эми могу биздин айылда жакшы эле агаларыбыз бар эле атты таптаган. Эми жаңы чабып атканда көп ат бербейт да. Бербейт. Анан кийин кичине мындай ишеничке кирип аракет кылгандан кийин анан ат көбөйөт да. Ийгилик жараткан. Ооба. Анан ошо
жакшаттарды минип мындай чабып турсаң, артыңан аттар келип турчу эле да. Анан ушундай жакшаттардын кеткенден кийин өзү основной аламан убакта делечи ат чечет да. Атың жетпесечи миң зор болсоң дагы чара албайсың да. Биринчи главный ат жетиш керек да. Жетет, анан кийинки аракетти анан кийин кыласың. Ошондой жанагылар деле болду эми. Аттар тийбей калды, көңүнүң чөгөт. Бирөөлөрдүкү бар сурайсың эми ал деле мээнет кылып багат да, ушундай бир улактардан мен атыма чыксын депчи. Эми көзү жетпейт окшойт да, бергиси келбейт. Анан кийин ого өксүйсүң үйгө келип алып, мындай ичиңен ойлонуп, эми айта албайсың эми. Кичине өксүп, кийинчерээк жана анан бара мындай кичине эме болгондон кийин убакыт өткөндөн тура эле түшүнүп кетесиң да. Жашоодун ысык суугун баягы чоңойгон сайын түшүнүп бара берет кезиң. Улакта деле ошондой да, эми кээде бирөөгө таарынып алат кезиң, кичине жаштык кылып, анан кээде үйгө барып мына ойлонуп отуруп, өзүңө келгенден кийин, бул деле ошо бир нерсени ойлогон үчүн ушундай кылды да деп, кийин аны кечирип кете бериш керек деп ойлойм. Анан мынагу ынтымак командасында ынтымак формасын кийип ойнойсуң, Алапа районубуздун 10 чакты бала барсыңар, эми көзгө көрүнүктүү. Негизи эсеп боюнча бир 20 чакты кезиңер. Андан да көбүрөөк кезиңер. Ичинде бир аз саяпкер балдар бар, бертер бар. Анан ошо ынтымак командасына кантип кошулуп калдың? Эми өзүңөрчө ойлонуп, түптөп чыктыңарбы? Ооба, бизде мындай болду да, бизде мурункулар деле бар эле, анан ошо биздин теңкурлар деле ошо основной теке чабуулчу эле да. Торпок деле азыраак болуп калды. Теке чабасың, анан айыл болосуң да барасың. Айыл болосуң. Биздин айылга келесиң, ыркесе. Биздин айылга келет, алардын ичиненчи бир-экөө менен биздин айылдан бирөө урушат, талашат, кичине тартышат. Ушундай анан айыл болуп туруп уже уруш талаш болуп калды да. Эми бөлүп жарылуу. Анан ушул балдарды кичине ынтымакка келтирели. Биз ынтымакка келсек, бизден кийинкилер урушпайт, талашпайт деп. Ушу теңкурлар чогуу эле сүйлөшүп, ортодо ушинтип башыбыз бириккен. Жакшы. Ынтымагыңар өтө жакшы. Баягы ар бир райондун өзүнүн бир оюнчулары болот. Анан ошо оюнчулар өзүнчө бир жакшы бир ийгиликтерди көрсөтүп, жакшы иштерди көрсөтүп, бир эле улакта эмес, баягындай сооп иштерде дагы ийгиликти көрсөтүш керек экен да, жакшы иштерди көрсөтүш керек экен. Мындай жакшы элге жага турган, муктаж үй бүлөлөр бар. Мисалы үчүн азыр болор болбос бир оюндарды уюштуруп, жөн эле акчаларды ысырап кылып атат да. Мындан кийинки кадамдарыңарда мындай ушу жөнүндө бир ойлондуңарбы, Раймалы? Мына сен Кудайга шүгүр чоң эле жигит болуп калдың, көзгө көрүнүктүү. Мындай муктаж болгон үй бүлөлөргө дагы жардам беребиз деген пландар барбы, ниеттер? Ооба, Кудай кааласа бул жөнүндө деле балдар менен кеңешип, эми мындай да, азыр алдын ала бирдемелерди мындай кылам, же мындай кылам десең, эртеңки күндө шарт туура келбей калышы мүмкүн, же бир ситуация туура келбей калышы мүмкүн да. Ошо эми мындай бир ниет. Өзү негизи бирөөгө соо иш кылсаң, жанагы оң колуң менен берген жана сол колуң билбесин дейби. Ушул сыяктуу да, ошо эми негизи жакшы эле бизде балдарда делечи. Бардыгы эле алат, алгандан кийин пайга дүйнө болот деп көп эле балдар эле мындай эме кылып эле берип коет. Ихсан кылышат балдар, жакшы кылышат. Көп бизде балдардачы. Мисалы, могу Сүймөнкулдарына өтө колдору ачык. Ошол эле эми көп эле жанагыларда эми эл деле эртеңки күндө айтышы мүмкүн. Алгандарда ошо алган жерлеринен берип коюп эле кетип калышат. Ушундай негизи бар. Жана соорун менен байыган палбанды көрө элекмин да мен. Болбосо деле керек мындан кийин, Ооба, болбосо керек. Бизге чейинкилер деле айткан ошо. Эч ким негизи болбосо керек. Бизден кийин деле болбосо керек бул нерсе. Анан ошо эми элдин арасында жүрүп команда болдуңар. Анан могу ар бир айылга барып оюн көрсөтүп атасыңар. Башка районго, мисалы үчүн Аксыга, берки Өлөн булакка, мынакей Беректе биздин жаныбызда. Ошо айылдарга келип оюн көрсөтүп атканда баягы ошо жерде топтун арасындагы максатыңар бири-бириңерди карап, бири-бириңерди мындай ошонун атына, ошонун жалына, ошонун атына чыкса экен, ошо палбан чыкса экен деген ниет менен келесиңер да. Ооба. Ошондо баягы бир эле ушу айылдардын арасында эмес, мындай Өзбекстан барбы, же болбосо Казакстандарга барыппы, ошондой ийгилик жаратабыз деген дагы ниеттер барбы? Бар. Жылда эле ниет кылып атырык, бирок эми аркыл шарттар болуп калып атыр. Могу Өзбекстандарга да түштүк, бирок чоң убакта результат кыла албадык, чын элечи. Эми результат кыла турган ат деле мине албадык, ушул сыяктуу эмелер. Эми көбүрөөк бара берсең, анан акырындык менен таанышасың, анан результат болот да. Достошобуз. Ооба. Эми могу чын-чынында деле могу Аксыга, могу Шаткалга, ушул жактарга ушу 1-2 жылдан бери эми бир аз эми жылап баштадым.
ар жақ бер жақтарға құда қаласа ушу быйылдардан да жакшы пландарды кылып туруп, балдар менен кичине сбор кылып алып, нарак бер жактарга чыгып чабайлы депчи. Анан бул аламандан тышкарыдагы 5-5 чабып көрдүңбү? 5-5 чапкам. Могу биздин жаңы 5-5 чапканда биздин Алабукан 80 жылдык болгон. Ошондо сборныйга балдар терген. Анан терип биздин өкмөт болуп чабып, биз результат жакшы ала албаганбыз биринчисинде. Анан сборныйга илешпей калгам. Анан ошо айылда чыгып бар балдар бар эле. Ошолорду жетектеп бир 5 шакты болуп турган чыгып ойнодук. Анан ойноп кийинки оюндардачы уже 1 айбы 1,5 ай оюн болгон да. Анан кийин жанагылардын балдардан сборго тере баштады биринчи экинчи командаларга. Ызаланам да сборго мен жанагы сборный командага кире албай калдым. Экинчи голду илешейин депчи. Анан кийинки оюндарда ушинтип чабып, бир аз результат кылгандан кийин анан акырындык менен анан кийин кошту. Эми ошо буйруп насип кылган экен, ошого жараша эми аракет кылдым эле. Ошо Алабукан 80 жылдыгымда 5-5те жанагын мен алгам, лучший игрокты. Ага берген ошо мындай карашып. Аламандан мен Аламанга келгем да. Ошондо. Аламандан 1-2 күн мурда 5-5 болгон экен да. Bir gün aldım бүткөн. Аламандан bir gün aldım бүтүп. Анан финал ошол малда болду окшойт. Анан кийин Аламан болду окшойт. Бир аз Аламан болду. Унутуп калдым. Ошондой эмесинде. 5-5 менен Аламандын айырмачылыгы өтө чоң да. 5-5те мындай курч аттар керек экен, тез аттар керек экен. Анан Аламандагы ат менен 5-5тин атын экөө ортосу өтө чоң. Анан бирок азыр эми силер көбүнчө могу Аламанга көнүп калдыңар да. Кийинчерээк дагы ушу биздин Алабука районубузда ушундай 5-5ке мындай шарт түзүлүп, команда түзгүлө дезе ушуга даярдап балдарды алып чыкканга даярсыңбы? Ооба. Эми өтө жакшы билбесек да бир аз көзүбүз жетип калды. Балдарга мындай кеп кеңеш берип, өз негизи Көкбөрү мындай жаш шамнагай балдардын оюнунда. Тез болуш керек. Анан Аламанды мындай карашып туруп, жана масса чоң болгонго эми травма көп болот деп ойлошот да, бирок Аламан кайра тынч да. 5-5те травма көбүрөөк болот. Эми өтө көп биз нарактарга чыгып чаппасак деле ушул жердеги кичинекей өкмөттөрдүн район аралыгындагы оюндарды ойнодук да. Буда 5-5те бир аз травма көбүрөөк болот. Койдурат, башка болот. Эми азыр эрежелер кирип бир аз жеңилдеп жакшы болуп калдыбы? Башында көп деле мындай карап чабып келип деле урдуруп, ушул сыяктуу эмелер болчу эле. Жанагы эреже деп калдың. Мына биздин Көкбөрү федерациясынын президенти Зулушев болду азыр. Курманкул Зулушев акебиз болду. Ошо киши ушу күзгү оюндарга бир мыйзамдарды ойлонуштуруп атат да буларчы. Жакындыкы күндөрдө жарыя болуп калышы мүмкүн. Жалал Абадтагы аксакалдар ал кишиге арыз жазып кайрылды. Баягы биздин Аламандагы оюндарыбызда көбүнчө баягы адам түшүрүп, тек салып, жип салып, оюнду бузуп, тойду бузгандар көп болуп атат да. Кээ бирөөлөрчү. Ошолорго бир жаза, бир мыйзам иштеп бергиле, бир тартип киргизип бер деп атат да. Эрежелер, жаңы эрежелерчи. Мына ошолордун арыздарын карап калса, күзүнөн ушу октябрдан Кудай буйрса Аламан башталса, ушул тартиптер кирип калат окшойт бизге дагы. Тартип кирип калганы жакшыбы сен үчүн? Кирип калганы жакшы. Негизи бардыгы эле той кылып, ниет кылып, ошончо элден баталайын деп ниет кылып аткандан кийинчи таза, адал болгон калашат да. Эми берде ар ким жанагы акылына жараша ой жүгүртөт да. Кээделер айтат, өзү да калсын дейт. Бул Аламан мындай күчтүүгө тан бере турган оюн да. Бул бир жерде ушул адамдардыкы эле экен дейт да. Ана ушул жердегилерге чаба бериш керек. Бул Аламан дегенден кийин бул бир мамлекет тандабайт, эч ким тандабайт, ошол жерде жанагы мен деген алып чыгат да. Ана ушул жерге түшкөндөр боюнчачы бизде Алабукада көз тийбезе мындакай нерселер өзү таза болуп калды эле. Эми бир аз ал жак бир жактан келген кичине туугандар бар эле, интернет айдынан көрүп алайын, андай мындай деген сөздөрүн айтпасам, бирок ошол жактардан келип калды да. Негизи бизде мен оозумду толтуруп айта алам, бизде мындай нерсе тазаланды. Тек, жип, мындакай нерсе өзү колдонулбайт. Таза чабылат. Эми мындай өзүң деле көрүп жүрүң го, чаканыраак Аламан улактарыбызда ар жак бер жактан эч ким келбесе таза эле улак болуп атыр. Эми Кудай буйрса ушул октябрдан бир жаңы мыйзамдарды иштеп, жаңы бир эрежелерди киргизип калса, баягындай көрүнүш болбойт Кудай буйрса. Анан
Мисалы үчүн Өзбекстанды мисал келтирейин, мен эми бияка түшүп атабыз да. Анан ошолордо тартип бар экен да. Тартип бар экен. Ошо тартиптен чыкса эле 3 ай 4 айга улакка киргизе албай турган кылып коет экен. Кире албай турган кылып коет экен да. А биздикилерден бир экөө барып туруп нарушение кылып ошентип кире албай турган болуп калыптыр да. Анан не болду эми? Ошо тартип бизге да керек экен деп атам да, Раймалы. Себеби болбосо баягы аламанда көпчүлүктүн арасында билинбейт деп булар калагандай калчай берет экен да. Сен айткандай. Эми тартип кирип калса биздин жаштарыбыз үчүн, силер үчүн келечекте чаба турган дагы көп балдарыбыз бар да. Оюн көрсөтө турган. Ошолор үчүн дагы эң зор болот эле дейм да. Анан айтчу нерсе, Кудай буйруза мына биздин Алапка районубузду сен айткандай мен да мактанып айта алам. Анткени башка областтарга барып көрүп атабыз да. Кандай оюн болуп атканын, кандай уруксат берип атканын, кандай бир башаламан болуп атканын көрүп атабыз. Жакшы эми, жаман эмес. Бара-бара оңолот, көч бара-бара оңолот. Могу биздин Алапка территориясында ошо чабып баштаганыңда эң алдыңкы сорунуң эмне болгон? Эми мына иригирактарынан десең ушу эми көп деле жаңа машина андай-мындай сорундарга эле таштай элекмин. Эми акырындык менен Кудайым делечи мындай адамдын жанагы даражасын көтөрүп атканда ушу көтөрө алабы деп акырындык менен берет экен да. Мен шүгүр эле кылам, мен бул жанагы алган нерселеримечи. Эми тай ушул сыяктуу нерселерди алдым. Бирок машина, сашина мындай нерселерге эле таштай элекмин. Былтыркы жана завуштардын улагын 28-inde болгондо көлдүн боюнда аны деле көрдүм, таза улак болду. Ошол жерде төөгө таштадым. Ушул сыяктуу эле бирок автоунаа мындай нерселерге таштай элекмин. Быйылкыда Алтынкурга таштадым. Машалла. Жанагы сага кайзат кандай аттар ыңгайлуу чапканга аламанда? Аламанда мындай күчтүү, мындай жоон, күчтүү. Анан ушу какканда барып тура турганчы. Урганда эмес, какканда бара турганчы. Жылоо менен дейт го. Жылоо менен барган аттар жагат да магачы. Кагып алып барсаң. Биздин территорияда ошондой ат барбы? Көп. Бирөөсү биздин Алапкада мактана турган аттар көп эле болуп калды. Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр эле болуп калды. Алапка районубуздагы жаштарыбыздын ынтымагына кандай баа бересиң? Эми ынтымагына азыр ортодо бир аз мындай аркылуу адамдар бар да. Эми негизинен биздин темкурлар менен бардыгы менен эле ынтымакта жакшы элебиз да. Эми аркылуу адам болот экен. Бирөөлөрдү ошо жаңы бөлүп жара турган, аркылуу сөздөр сүйлөй турган, ушул сыяктуучу. Анан улуу агалардан ham суранып кетет элем да. Ошо анча-мынча туура эмес сөз сүйлөп аткан адамдарды колдоп коштоп сүйлөй бербестен, туура эмеспи, туура эмес деп элечи. Мисалы, менин деле сөзүм туура эмес болсо, сеники туура эмес депчи. Анан туураны туурадай. Туура деп. Азыр бизде мына суудун аркы бети, берки бети деген коет. Ал жакта бизде негизинен суудун аркы бетине деле, башка жагына деле бизде балдарда андай бөлүнүп жарылуу мындай деген кызыгы жок. Кызыгы жок да. Бардыгын эле тегиз эле карайбыз. Ал жактагы аксакалдарды сыйлайбыз, баталарын алабыз. Анан ошо бирөөлөрдөн угуп калабыз биз делечи. Мындай экен, андай экен депчи. Эми ошондой бөлүнүп жарылууларга барбай эле, ошо ынтымагыбызды жакшы кылсакчы, өн өзүп, ошо жакшы замандын кадырына жетип, жакшы мына колунда бар агаларыбыз не деген нерселерди коюп, тойлорду кылып берип атыр. Ушулар Кыргызстан боюнча биринчи жакшы алдыдагы тойлорду берип атат да. Ынтымакташып алып, эмнени буйрук насип кылганбы, ошону алабыз. Баягы ынтымак жөнүндө сүйлөшүп калдык. Кудайга шүгүр азыркы ушу силерден кийинкилердин бир эки жаш кичүү болсо дагы ынтымагыңар жакшы. Мен аралашып жүрүм да, эми көрүп атабыз да. Анан мурдагыларды кандай болгон, аларды мен билбейм. Аларды мен ошо аксакалдардан сурап алам. Мурда мисалы үчүн улак болгон жерде өтө бир той болгон жерге куш канатын кагыптыр дейт го аксакалдар. Мындай чоң шан шөкөт менен барышкан экен да. Анан бирөө бир ийгилик жаратып калса, бирөө чыгарып, бирөө атына чыгып калса, ушундай сүйүнүп, майшат кылып той кылышчу экен да, өздөрүнчө курсан болупчу. Силерде да ошондой нерсе барбы? Ооба, бизде деле бар андай нерсечи. Негизинен биздин балдарда, мисалы чоңураак аламандарда мен чыгарамбы, башкасы чыгарабы, бардыгыбыз тегиз сүйүнөбүз да. Жалпы жамаат менен бардыгыбыз эң биринчи ошо кимибизге болсо деле бирөөбүзгө чыгарганга аракет кылабыз. Колубуздан келишинче.
Андан кийин ошо чыкпай калган балдар менен акырындык менен, мисалы мага чыкпаса мага, андан кийинки балдарга ушинтип акырындык менен карап бардыгында тегиз чыгарганга аракет кылабыз. Эми биз ойлогондой боло бербейт экен да. Кээдечи. Кээде жеңил эле улап барасың, ашпай калат. Ушундай нерсе экен. Бул насип. Насип, доңузу деп коет. Баягы мурдагы аксакалдарыбыздын жашоо шарты өтө мындай кыйынчылыкта чоңоюшкан. Биз өтө зор заманда жашап атабыз да, туугандар. Өтө бир Кудайым берди, сурагызаган берип аткан заманда жашап атабыз да. Карасаң, сен 5 вакыт намаз окуйсуңбу, окубайсыңбы, ичесиң, башка кыласың, тренировка кыласың, кылбайсың, чабасың, чаппайсың, эч ким менен эч ким иши жок да. Эркин заманда жашап атабыз. Ошо баягы биздин чоң ата, чоң энелерибиздин дуаларын Аллах Таала кабыл кылып, ушу заманды берип атат да, эң зор. Ушу замандын кадырына жетип, бири-бирибизди сыйлап, урмат кылып, сыйлашып калсак эле, ушу бизге жетет дейм да. Анан мурдагылар, мисалы үчүн, бизден бир 30-40 жаш улуулар, жок дегенде 20 жаш улуулар өздөрүнүн артынан бир шагирттерди жетелеп, шагирт чыгарган экен. Кийинки убакта мен жарабай калсам, ошо чабып, жок дегенде менин атым айтылып турсун деген сөз болчу экен да. Ошонун сыгарындай сен дагы мына азыр көзгө көрүнүктүү болуп калдыңар. Кудайга шүгүр, Алапка районубузда таанымал болуп калдыңар. Бир артыңда жетелеп чыгарып аткан балдардан барбы, шагирттерден? Эми шагирт деп айта албайбыз. Бизде кичинелер мененчи. Эми болушунча эле менин 10 жаш кичине болсо деле бардыгы менен мындай дос катары эле жакын көңүл мененчи. Аке-өкө. Аке-өкө болуп эле ушу колдон келсе жардам берем. Анан бир баланы дайым баягы улактарды көрүп атабыз го, шагиртин жетелеп жүрүп, алдырып, өзү алып, анан шагиртине берип чабып атат го. Ошондой нерселер кылдыңбы, кылбадыңбы? Андай инилер деле бар. Анан бизде азыр мына ынтымак командасында деле балдарыбыз көп. Анан ал менен эле заниматься этип калсаң, бизден кедир балдарга деле улак ашпай калып атыр да. Ал деле досум деп мындай көңүлүнө жакын алып туруп айтат да. Менин дагы ушундай эме кылсаң, айландырып нетип карасаң, мен деле алмакмын деп деген сыяктуучу. Эми мындай улактын ситуациясына карап, аракет кылып, ошого жараша чабып атырат. Жакшы. Өзбекстанга түштүм деп калдың. Өзбекстанда дагы тойлорго салыштырмалуу биздики күчтүү болуп атабы же Өзбекстанда күчтүү болуп атабы? Өзбекстанда бирок чынында тезирээк экен, бизге караганда бир аз тезирээк экен. Анан жана текени такымдаганда мен аларды бир тойго түшкөндө, булар чаба албайт, биздин балдар шыпырып келсе керек дедим эле. Биздин балдардын жалынан жулуп кетип калды. Ооба да. Эми алардын аврайы бөлөк да. Алар ошо текеге ыңгайлашып бүткөн. Үйрөнүп бүткөн. Алар келип туруп биздин торпакты чаба албайт. Эми чаба ала турган деле бар, чабалбай турган деле бар. Бир эле келип алып чабып кете албайт да. Келип эле тапырат. Бизде деле ошондой болуп атат да. Анан тезирээк экен. Анын аттары чынына мойнуна каш керек. Аттары бир аз күчтүүрөөк экен. Аттары күчтүүрөөк. Биз бардык. Эми текесин көрүп туруп биз эми интернеттен ар жактардан көрүп аттык да. Текелерин көрүп туруп өтө оор эме экен депчи. Анан көтөрө аламбы, көтөрө албайм деген ойлор келет. Эми ошо бизди чакырган балдар бар эле, ошо эми барат берди. Көтөрүп көрдүк. Аттары жарабады, бирок текези биз ойлогончо өтө эле мындай деңгээлде оор эмес экен. Алып ошо көбүрөөк түшүп эме кылсаң, чапсаң болот экен. Быйыл Кудайга шүгүр биздин Алапка районунун балбандары, анан Өлөн булакта мен дос балдарым бир-экөө түшүп, кадыр результат кылды, бир жакшы ийгилик жаратты, умка чыгарды. Иши кыза үйрөнүп баштады биздикилер дагы. Акырын түшүп карасаң, такымдашыкты үйрөнүп баштады да. Анан кээ бирөөлөр ушу такымга түшүбүз керек дейт да. Такым менен чапкан жакшыбы же жалга ашырып чапкан жакшыбы? Кайсы бир? Эми экөө тең эле жакшы эле нерсе. Болгону биздин ата бабадан калып бизге өткүзүп берген мындай салттуу оюн дейм. Алама улакты өткүзүп таштап кетти да. Эми азыр ушу заман талабы болуп туруп, эми Өзбекстанда деле бир убагында улактар мындай сабирлешип кеткен эле азыр. Эми өнү өзүп бүт ушу теке менен чаптырып, ушунакай болуп кетти эле. Эми ушу Өзбекстан стили менен буга өтүп кетиштин кереги жок да. Бизде өзүбүздөн мурунтан келип аткан ушу торпак улак барбы? Торпак менен эле чаба беришибиз керек дейт. Эми менин көз карашым ушундай да. Анан теке кылабы бул ыргезе же башка нерселерди эми кылса боло берет. Балдар тренировка кылып, машык. Анан ногу
бизде Алапкада акыркы 3 жылда ат кылданды. Менин көз карашым боюнча ат кылданды. Анан мурда койго имген эле аттарды чабып жүргөн да болгондар. Азыр эми өзүнчө тарбиялап, өзүнчө машыктырып, өзүнчө суутуп иши кылса аттар кылданып баштады да. Могу азыр көбүнчө Россиядан келген аттар көбөйүп атат да. Бизде Россия, Польша. Анан ошо Польша аттарга караганда өзүбүздүн Карабайыр жакшыбы же Польша жакшыбы? Кайсы бири сага ыңгайлуу? Эми негизи өзүбүздүн аттар бекем болот. Анан чоң жыйын болуп кеткенден кийин чоңдугун кылып атыр да. Чоңдугун кылып атыр. Белки биздикилер миң жакшы жанагы кичинени мактап жана чоңду миң дейт го. Ошондой болуп күчү жетпей калып атат да. Эми негизи биздин аттар өтө чыйрак жакшы. Жыгылбайт, бекем болот, жүргөнү да жакшы. Белки чоң аттар барып туруп, калт болуп ушундай болуп туруп калгандан кийин биздин аттар эч нерсе кылбай калат. Ошого Польша менен эме болуп кетти. Европанын аттары, аралашма аттар ушулар көбүрөөк аламан күч алып кетти да негизи. Анан 2023 жылда көбүнчө биздин ошо суудун аркы бетинде көп той болду. Анан ошо тойлордо кайсы аттар менен жакшы бир ийгиликке жетиштиң? Чоңураак улактарда ошо Асилекенин улактарында өзүнүн ошо Нарпаш деген аты бар эле көп. Нарбаш. Ошо Нарпаш эми ошо жыйынга ошолдой эмеге туруштук бере турган мен минген ат ошол эле болду. Анан могу өзгөндөн бир Монтана деген ат келген экен. Эми алда раза жүрөккө жакты да, жакшы экен. Болгону алдында аттар жыгылып калып, ошодон корккон менен таштап койдум да. Анан эгези да көп айтты ошончо, эми көрүп турган экен. Бекер таштадым, ат жыгылбайт эле деп. Действительно жыгылбады. Мен алдымда бир 5-6 ат ушундай тактап жыгылып калган экен. Үстүнөн секирип өтүп кетти. Анан бир бала жыгылып мына кымчылып калган экен да, ошону да көрүп ошого көп риск кылгым келбеди да. Себеби торпок менен мындай кеткенде мен аркаман аламан ошол жака кеткенде жанагы бала уже кымчылып калган экен да. Эми өтө көбүрөөк тебеленип калат эле деген ойлор да болуп калды да. Жүрөк. Жүрөк. Эме бербеди. Уруксат бербеди. Жок, уруксат бербеди. Буну дагы Аллах Таала бул күчтү, мындай эрктүүлүктү, мээримдүүлүктү көрүнгөнгө да бере бербейт. Ар бир адамдын өзүнө жараштуу, ниетине жараша берет экен. Быйыл Кудай буйруза мына 2024 жылда октябрь айында оюндарды баштайбыз. Ниет кылып кылам дегендер уже азырдан заказдар түшүп баштады. Биз эми могу каналыбызга тартабыз да. Быйылкы тойлорго даярдык кандай? Даярдык, настрой жакшы. Анан пока мындай даярданган эмес. Эми негизинен чын айтыш керек, мындай табияттан берилген күч менен эле чабабыз да. Кудай берген күч. Кудай берген эле күч менен. Биз зал кылбайбыз, башка кылбайбыз. Ушундай эле табияттан берилген. Ушундай эле эме менен барып эле чаба беребиз. Эми бирок бир аз кыймылданга аракет кылбаса, улак күчөп кетет эле. Себеби баягындай болбой калды. Бир аз кыймылдап алып туруп кылбасаң, аракет кылбасаң уже колго нерсе тийиши кыйын болуп калып атыр. Жанагы биздин Алапка районунда Кудай буйруза быйылкы жылда октябрь айында 5-5 оюн өткөрөбүз деп ниет кылып атабыз да. Алапка району алып келген экен ыркесени. Кудай буйруза ушул 5-5ти дагы чапканга, балдарды даярдаганга даярсыңбы? 5-5ке даярданганга деле, эгер чап десе чапканга деле даярбыз. Болгону бизде мындай федерация жагынанбы, же кандай болуп атат, жакшы түшүнбөй атырыпкы, көкбөрү өнү өспөй атат да биздин Алапкадачы. Башка райондордо бирок өсүү бар. Ушу өнү өспөгөн эсебинен бизде могу өрт айыл өкмөтүндөчү, ушу менен чоң агаларым бардыгыбыз ушу кеңешип, ушу көкбөрүнү өнүктүрөй депчи, поле растаганбыз. Стадион. Ошо стадионубузду деле өкмөт менен келишип, жайыттан арендага алып даярдап, анан Тайгазанды өкмөт коюп берем деди эле. Азыр могу ирилештирүү болуп кетип, өкмөттөр эми чачырап азыр Алапка бирип кетти. Ошол бойдон ал жагыбыз ham катып калды. Эми негизинен алганда стандартка жооп бере тургандагы поле растадык эле да. Ал жерибиз да көмүскөдө калып кетатыр да. Эми ошо көмүскөдө калбастан, ошо көкбөр өнүп кетсе, ошол жерден деле
Мен чаппайм, менен кийинки деле жаш балдар бар. Өнсүн, өссүн. Манас Ниязовтарды көрүп алып, ушулар суктанабыз көрүп алып же. Ушулар балет этебиз. Өзүбүздөн бир жигиттер чыкса, өзүбүздүн айтып, бакырып турганыбыз жакшы эле да. Кыйгырып турганы жок дегенде. Бизден деле Алабукадан жакшы эле жаш балдар барды. Могу Коштериктен Улук, Бекмамат ушулар барышып. Улук Көкбөр мектебинде тренировка кылып ошол жерден чапты. Кийин бутунан травма алып калып, ушу менен калып калды. Улук жакшы результаттар кылды. Болгону биздин өкмөттөр тарабынан же бир район тарабынан ушу балага деле бир поддержка болбой калды да. Кичине колдоп кубаттап койгонубузда бул өсө жакшы результат болуп атат эле. Өсөт эле да. Өскөнгө бул балада физически ham жооп берет, өзү да жооп берет, акыл эси жайында бүт жагы жакшы келишкен бала эле. Быйылдарда деле барып атты, Жалал Абадтын башка бир командаларына. Точно эсимде жок, бир командаларга кошулуп ойношуп атты. Эми слабыйраак команда окшойт. Финалда көрүнбөдү көп делечи. Башында ошо жүргөндө Көкбөр мектебинде жакшы результаттар кылып калды эле бала. Ошо биздин өкмөт тараптан же болбосо райондун акимият тарабынан мындай колдоо болуп турса, кубаттап турса, ушул балдар өсөт эле да. Дагы деле кеч эмес. Дагы деле өсө турган балдарыбыз бар. Жаштарыбыз көп. 5-5ке кызыккандар бар. Ушул мен дагы жана президенттин кубогунда, жеңиш майрамында, баягы Ноорузда бар ойнозом деген үмүт кылган жаштарыбыз көп экенде көп айтып атат да магачы. Мына ушуну уюштурсаңыздар жакшы болот эле. Биз дагы бар ошол жерлерде оюн көрсөтсөк, мындай майданга чыксак деген балдар бар да. Мына ошолорго мындай колдоо көрсөтүш үчүн биздин акимчилик тараптан же айыл өкмөт тараптан мындай жылыш болсо, аракет болсо, жаштарыбыз өсөт эле. Көчөдө арак ичип, баягы бузукулук кылып жүргөндөн ат минип, тренировка кылып, спорт менен жашаган 1000 эсе абзелирак да. Туурабы? Раймалы эми Кудай буйруза 2024-жылдагы октябрь айындагы оюндарды баштаганыбызда, тойлорду баштаганыбызда кайсы атты даярдап атасың? Өзүмдүн атым бар. Анан ошо Стегентума командасында Өмүш деген палван бар. Ошол Өмүш ылайык көрдү окшойт ошочу. Анан бир себептер болуп калды эле, ошого жараша алып турган Жанзе деп ат коюп берген. Эми тамаша иретинде айтылып жүрөт эле, кийин анан мындай нерсе тез ырбап кетет экен. Ошо кийин Жанзе, анын негизги аты өзү бөлөк эле. Анан Жанзе дешип ошо менен Жанзе болуп калды. Эми ошол жакшылап эле карап эле атырмын эми. Өтө мындай орто ат да. Күчтүү деле эмес, слабый деле эмес, орто. Анан кийин насип кылган ошо агалар да бар, айылдаштар да бар. Ошолордун кимиси ылайык көрүп, насип кылып, мону мин десе, минип коербиз. Эрлан чабып жүргөн Көкжал бар го? Ошол ат кандай ат? Көкжал жакшы ат. Өтө жакшы ат. Эрландын эми ошо буту кичине кырсыктап калгандан кийин көбүнчө мага берип атты. Ага чейин мага тийген деле эмес. Эрлан өзү деле бир 3 ат чарчата турган бала да. Ошондордо минин атым өтө жакшы экен. Атты эми аламан улактарда эми жана чабып аткан балдар билет да. Такша алып калган ат. Салып барсаң, буту торпокко тийгенден кийин ат токтойт да. Өзүнүн ишин билет. Кеңири көтөрөсүң, анан ат козголот. Өтө жакшы. Торпок деп калдык. Торпоктун канча килограммына чейин өзүң жалгыз салган күндөрүң болду? Эми торпокто бизде тойлордо жалгыз салып кеткен эмес, бирок ыр кезелерде 70-75 кило торпоктор салгам. Анан өзү негизи бизде мурункуларда деле ошо 70 кило, 80 кило торпоктор салганбыз дейт. Эми бизде мурунку мен чоң атам деле аламан улак чапкан адам болгон. Мен чоң атам карыганда деле менен чоң эле да. Билемчи. Азыр деле анын бир кийимдери калган, мисалы палтозу башкасы мен кийсем азыр деле мага ушундай мен толуп турган маалымда деле бир аз чоңдук кылат да. Алар ушундай салаваттуу адамдар болгон да. Эми бизде азыр адамдар бир аз майдаландык. Ошого бизге 60-65 кило торпок союп таштап койсочу жакшы да. Ама кедир тойлордо эми чын айтыш керек, бир аз торпок оор болуп калып атыр. Балдар грыжы боло турган болду. Чынында эми биздин салмактарда мен живой весим өзү 85 кило, 87 кило, 88 кило ушундай жүрөм да. Эми 80 кило макул чаба бересиз. Эми бир аз жана жыйын күчтүү болгондон кийин бир аз эптеш кыйыныраак болот экен да.
Ошо 60-65 кило союп таштап койсо ширин жакшы той боло берет. Биздин территорияга ушул вес жакшы, салмагы 65-70 ортодо. Негизи мага эле эмес, көбүнө эле ыңгайлуу эле кезде керек да ушу аламан чабып аткан балдарга. Макей Раймалы ушинтип көп нерселер жөнүндө сүйлөштүк. Ынтымак жөнүндө сүйлөштүк. Өзбекстан жөнүндө, тартип боюнча, 5-5 боюнча, мына көкбөр боюнча, келерки жылда тойлор боюнча мынакей сүйлөшүп атабыз. Кудай буйруза өзүң башта айткандай, мен да Аллах Таала насип этсе уулума той кылам деп ниет кылып атпсың. Кудай буйруза. Кудай жеткизсин сени дагы. Бизге да жараткан Кудай ошондой той берип, элдин дуасын алыш насип кылсын, ар бир үйдө той болсун. Кудайым сага ден соолук берсин, өмүр берсин. Акыркы мөөнөттөрүбүздө, эфирибизди жыйынтыкташтан мурда көрөрмандарыңа, күйөрмандарыңа, тең туш досторуңа бир каалоо тилегиңди айтып эфирди жыйынтыктасак. Ушу эмне дейт элек, ушу той кылып аткан биринчи ушу элге рахмат. Ушу эл той кылып алса, биз деле кайдан палван болот элек. Эми ушу колдон келишинче аракет кылып, көптүн катарындачы, ушу кимдир бирөөлөргө бир мындай эле көз карашта болушубуз мүмкүн, кимдир бирөөлөргө палванбыз, ушундай да. Элге рахмат, анан элге, журтка рахмат. Ушу жакшы заманда баардыгы ушу жакшы заман кадырына жетип жашайлы. Нурла сага деле чоң рахмат, ушу элдин кызматын кылып атырың, элге ушу бизди таанытып атырың, сага чоң рахмат. Интернет болбосо азыр бүт интернеттин заманы болуп калды. Көргөн адамдар делечи алыс жерден көрөт, жакын жерден көрүшөт баардыгына. Ошо сенин каналыңды эле көрүп, баардыгын колдоп коштоп аткан баардык агаларга, инилерге, досторго баардыгына күйөрмандарга рахмат. Раймалы, алтындай убактыңды бөлүп ушинтип жупуну менин каналыма өзүң маегиң берип, менин суроолорума, одоно берип койгон суроолорума анча мынча азы маек бергенден качат да. Качат. Өмүрүң узун болсун, ден соолугуң чың болсун, үй бүлөң менен ооруба, эч бир пенде оорубасын бул жашоодо. Жакшылыктарда жолуго берели, талашканыбыз сый болсун. Ушу биздин Ала Бука районубуздун намысын коргоп, аброюн коргоп, жакшы ийгиликтерди жаратып жүрүшүңү жараткан Кудайдан сурайм. Рахмат. Алла разы болсун. Бул камера деп, бул камерага карап сүйлөштүн өзү дагы бир сөзүң бир кыйла жоготпойт экен, бир кыйла оор. Рахмат. Рахмат, урматтуу көрөрмандар. Видеого лайк басып, каналыбызга катталып, комментарийден дагы башка бир палвандарды биздин аламан улак чабып жүргөн палван агаларыбызды, инилерибизди сунуш кылыңыздар. Биз барганга аракет кылабыз. Салам алейкум.